Сот системасын электрондоштуруп, жарандардын түйшүгүн жеңилдетүү максатында Борбордо жыйын өттү. Ага президенттик аппараттын жогорку кеңештин өкүлдөрүнөн тарта бир топ коомдук бирикмелердин жетекчилери, соттор жана жактоочулар катышты. Анда алдыдагы кадамдар жана буга чейинки жыйынтыктар тууралуу талкууланды. Теманы кабарчыбыз улантат. Өлкөдө калктын басымдуу бөлүгү сотторго ишенишпейт. Укугунду коргоо үчүн же болбосо жоопкерчиликтен кутулуу үчүн каражаттың болушу керек деген түшүнүк элдин канына сиңип калган. Бүгүнкү сот тутумун электрондоштуруу тууралуу тегереги стол судьялардын калыстыгын камсыздап, жарандардын жүгүн жеңилдетүүгө багытталган. Ар бир сот залында процессти тартуучу видеокамера орнотулган. Ал ар кандай талаштуу учурларда эки тарап тең далил катары пайдаланууга, ошол эле учурда судьянын кандай чечим кылганын көзөмөлдөөгө арналган. Бүгүнкү күнү айтылгандай 159 залдарга коюлган соттордочу. Ошо аудио видео фиксациянын дагы максаттары көп. Жана айтып кеткендей, жана видеоконференц связь менен жана СИЗОдо отурган адамдарды дайыма алып кете тургандай өзүнчө бир мындай мүчүлүштөр болуп атпайбы? Машинелер жок болуп калып атат, аларды сопровождать этип келе турган солдаттар дагы убагында болбой калат дегендей. Анын бардыгы мындай жеңилдетүү түрүгө өтөт да. СИЗОдон эле ошол видеоконференц связьти коюп туруп эле ошол жерден допрос кыла алсак болот да. Бир эле бул багытта аудио видео фиксация. Көп нерселер жасалыш керек сот системасында. Ошол эле учурда сот тутумуна байланыштуу тийиштүү иш кагаздарын жыйноодо, ар кайсы төлөмдөрдү аткарууда жарандар үйүнөн чыкпастан электрондук негизде аткаруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Бирок кайсы мөөнөттө максат толук ишке ашары айтылган жок. Өлкөдө аталган тармакты цифровизациялоо аракеттери 2017-жылдары башталган. Дүйнөлүк тажрыйбада толук ишке ашыруу аракеттери 10 жылдап созулат. Бирок бүгүнкү күндө да Кыргызстан эң башталгыч баскычында. Элдин көйгөйлөрүн жеңилдеттирүүдө. Мисалы бул ошол сотко кайрылганда же ошол соттук процесстер болгондо сотко сөзсүз түрдө документтердин баарын кол коюп, печать бастырылып, ошондой болуп келиш керек. Сотко кайрылганда эгер керек болсо госпошлинаны төлөш керек, аны банкка апарып төлөш керек, счетту реквизиттерин бериш керек. Бүгүнкү күндө маалыматташтыруу процесси бул деген булардын баарын тең оңой эле бүгүн силер кандай телефондун счетторун же электричествого келген счетторду телефон аркылуу төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар болсо, ошол сыяктуу эле параллель жүргүзсө болот да. Кандай гана аракеттер болбосун учурда эл калыс судьяларга муктаж. Бул багытта президент Садыр Жапаров да соттор менен болгон жолугушуусунда кенен кеп кылган. Бүгүн мен соттордун айланасында түзүлгөн жакшы эмес кырдаалды жеңүү, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө жолдору тууралуу сиздер менен бетме-бет ачык сүйлөшкөнү келдим. Сот системага ушу цифровизацияны киргизсек, анда сот чечимдери да абдан мындай ачык болот, ишенимдүү болот элге. Ошо сотторго камераларды койсо, сот кандай жүргүзүлүп атат, камера аркылуу интернетке түз көрсөтсө, сотто эмне болуп атканын, чечимдерди кантип кабыл алып аткандарын, ошонун баарын эл ачык көрсө, анда сотторго да ишеними көп болот. Видеофиксация дээрлик бардык сот залдарында бар болгону менен жарандар андан пайдалануу мүмкүнчүлүгү тууралуу маалыматы жок. Болсо да юридикалык билими жоктугунан укугун толук коргой албай келишет. Маселен, ар бир жабырлануучу же болбосо айыпталуучу далил катары сот отурумундагы видеонун копиясын кагаз жүзүндө кайрылуунун негизинде алууга укуктуу. Эгерде техникалык себептерден улам видеого тартылбай жатса, адилеттүүлүктөн күмөн кылып жаткан болсо, эки тарап тең сот отурумунан баш тартып, башка учурга жылдыруу укугу бар. Ильяс Анарбай уулу, Аскар Маратов, Нур Ньюс, Бишкек.